Ошол 8 жыл катары менен ITB Берлинге барганда дүйнөлүк деңгээлди көрдүк да, анан дүйнө жүзүндө туризм тармагында 13 триллион доллар акча айланат экен да. Эми ал акча эсеби жок, мындай өтө чоң дүйнөлүк тармак болуп атпайбы туризм тармагы. Анан ошол акчадан Кыргызстанда бүгүнкү күндө биз мындай туризмди өнүктүрүүдө бир туура системаны жасашыбыз керек болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол акчанын канча пайызы биздин мамлекетке, биздин экономикабызга түшөт деген туура монетизация, туура манифестацияны ойлонуп, могу туризмде системада биз 10 миллион же 8 миллион же 12 миллион турист келди деп адамдын санын айтпастан, биз 30-жылга баланча миллиард акча туризмден табабыз деген мындай туура манифестацияны жасап алып, ошо болгон фокусубузду акчага коюшубуз керек да. Ошондо анан туризмден экономикага, Кыргызстанга канча акча түшүп атат, канча пайыз ВВП өсүп атат, ошол нерселерибиз анан бизге мындай так болот да. Анан бүгүнкү күндө ошо чет өлкөдөн келген туристтер Аидага бардым же Батырбекке бардым деп мен коллегаларым аттарын айтып атам, же Жылдызга бардым деп айтпайт. Алар кайра эле өздөрүнүн үйлөрүнө кайтканда биз Кыргыз элине бардык, Кыргызстанга бардык деп айтышат эмес. Ошондуктан туризм бул Кыргызстандын жүзү да. Биз аркылуу кыргыздар кандай эл экенин, маданиятыбыз кандай экенин баарын таанып билип кетип атат да. Алданып калдым. Таксиме мынча сомго сүйлөшсөм, бул жерге жеткенде 500 сом ордуна 1000 сом алып койду. Же келсем жатакананы брондоп койдум элем, келсем жакшы тосуп алышты. Ар кандай ушундай отзывдардын аягында, жылдын аягында биз коомдук уюм болгон соң, ушул биздин тоң аймагына, биздин дестинацияга келген коноктордун айткан пикирлеринин бүт бардыгын анализдейм да. Анда бизге көптөгөн туристтер келип атат. Мисалы, Жетөгүздү сурашат, биздин Жомок каньонду сурашат. Качан пайда болуп калды, бул тоолоруңарга канча миллион жыл болду, эмне себептен кызыл түстө десе, эч ким айта албайт. Себеби муну бүт баары илимий тастыкталган маалыматтар мектептен баштап окутулуш керек. Атайын ошо гидтерди даярдаш керек. Ошентип биз туризмге кылып аткан аракетибиздин натыйжасында бүгүнкү күндө туризм мындай жакшы деңгээлге өнүгүп атат деп айтсам дагы болот бир четинен. Бир четинен тыйындын эки жагы бар дегендей, мындай хаустичный туризм болуп атат го деген мен дагы көз карашымды айта кетейин. Анткени бирөөлөр ар ким өзүнүн табитине жараша, анан кийин тиги финансылык каражатына жараша объектилерди салып атпайбы? Ошо биздин ата бабалар өзү нукуралуулукка жакын келген да, табият менен гармония болгондо ошо таш, кум, жыгач менен эле салынган нукура жердиктерди пайдаланган нерселер менен боз үйтү тибинде эле биздин боз үй эми көчмө маданиятыбыздын символу болгон соң, Кыргызстандын баардыгы жалпы боз үйгө өтсөк деген себеби Афрейм, Барнхаус, жанагындай башка нерселер бул башка маданияттардын архитектуралык стили да. Ошол бааны контролдоо деген бизде жок болуп атат. Дагы бир айта кетүүчү маселе, мисалы Кочкор районундагы салттуу билимди аркалаган, уйсаган, шырдак жасаган апа барып деле айыл өкмөткө 3000 сом төлөп, Соңкөлдөн арендага алып, боз үй коюп, турист озуп, туристин 500 сомго, 1000 сомго жаткырып, бир аз акча алып келет. Ошол эле учурда чоң компаниялар деле $120, $150 бир ночко койка место саткан компаниялар деле айыл өкмөткө 3000 сом төлөйт. Тигил апа деле 3000 сом төлөйт. Ошондо мамлекет өзүнүн мындай баа саясаттарында туура жүргүзүш керек да. Биздин негизи мына мен иштеп атканым туризм тармагында 20 жылдан ашуун иштеп атам. Кол өнөрчүлүктө ошо кенедей кезимен иштегем. Ошол кол өнөрчүлүк менен туризм экөө дагы мындай эриш аркак бири-бирин алып жүргөн, ар бир турист келип ошо кол өнөрчүлүк буюм сувенирди өзү менен кошо алып кете турган жакшы тармак болуп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол биз эң биринчи туризмдин түшүнө электе кол өнөрчүлүктүү сувенирлерди сатып баштадык туристтерге. Алар салттуу билимдерди, мастер-класстар сатып алып баштады. Кийин аларга жатакана керек экенин, даамдуу тамак, жакшы мамиле керек экенин түшүнүп, анан ушундай шарттарды түздүк. Дүйнө жүзүнүн баардык жагынан келет, бирок 60% турист бизге Европа өлкөлөрүнөн келет. Анан акыркы 2 жылда пандемиядан кийин көптөгөн туристтик компаниялар Австралиянын туристтерин алып келет. Эми аякта Кытай, Япон улутунда австралиялык жергиликтүү адамдар мондай пенсия курагындагы адамдар келет да.